2-3 күндөн бери бир нерсе талкуу болуп атат Кыргызстанда. Анда санда бошогондо ошол интернетке кире калсам, биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич азыр ошол өлүм житимде ашыкча баягы чыгымдарды болтурбоо үчүн указга кол койду да. Анан мурдагы жеп көнүп калгандар эми кичине сын пикир айтып атат да. Сөзсүз ушул менен 96 адам колдойт болуш керек деп атам да. Сөзсүз түрдө эт жешибиз үчүн бир тууганыбыз өлүш керекпи? Айтсаңар, өлбөй эле койсунбу? Болду, Кудайга шүгүр. Мисалы сентябрдын башында бирөө өлүп берсе, кичине жеп алат элек да деп эч качан келишпейбиз да, туурабы? Сентябрь бүтүп атат, октябрда ким өлөт экен деп күтүп калабыз да. Туурабы? Ошондуктан мына кичине ойлонуш керек да. Силер дагы мына умрага келген инсан катары аталар, абалар, койгула мына ысырапкерчилик. Мына карагыла азыр мынакей. Ушунча 96 адамга мына жупулуу гана бир момунда болгон ысык темир термоста аш келди. Мен чынын айтканда курсам жаман катып ашты эле. Өзүм эле жеп кое турган болдум эле да мунучу. Ашып калды азыр мисалы мынакей. Көрдүңүзбү? Карасаңыз эми мындай. Инсаф кылсак, топу кылсак бүт баарына жетет. Ушинтип эле отурса болот экен да, туурабы? Сөз түрдө уча тартып, жан баш тартып, карджилик тартып, тарынбай эле. Болот экен ушинтип. Курсак тойду, Кудайга шүгүр. Алхамдулилlah. Мен ушул учурдан пайдаланып, ошол президентибиз Садыр Нуркожоевичтин ушул указына аяк колдоп атам. Ушул ыйык Мекке шаарында умра кылып жүргөн ушул кыргызстандыктар катары баарыбыз колдойлу, дуа кылалы, жүзөгө ашып кетсин. Алла таалам береке берсин. Келечек муун эң бай жана бардар ыйманда, инсафта, хидаятта жашашына биз дуа кылалы.